Ассаламу алейкум, мусулман бир туугандар. Биз Муслимдин атасы бир ай болду экен Муслимге. Медербекке келдик, Муслимдин атасы Медербекке акыбалын сураганы. Медербек сырыс печен боюнча ооруйт экен. Медербек боорун алмаштырганы Индияга барууга муктаж экен. Бул Медербек 3 баланын атасы. Ушу кыргыз элине кайрылып, мусулман бир туугандардан суранат элек. Бизде ошо моралдык жактан, материалдык жактан колдоосунчу. Медербек Индияга барууга 3 миллион 100 миң акча керек экен. Бул каражатты топтоого бир үй бүлөгө аябай эле чоң сумма экен топтош. Ушу кыргыз элинен суранат элек. Ушу Медербекке жардам берүүңүздөрдү. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Боор оозуна чалдыккан туугандарыбыз аз эмес экен, көбөйүп баратат. Негизинде Шамалсай шарчасында дагы ушундай бир тууганыбыз Медербек деген тууганыбыздын боор ооруп, ушу дагы өтө оор акыбалда турган кербез экен. Өзүңүздөр көрүп тургандай үйүнө келип, бул жак ата-энеси экен, бул жак Медербектин бала чакалары экен. Өзүңүздөр кайдыгер карабаңыздарды суранат элек. Булардын дагы жардамга муктаж экен кыргыз элим. Ушу ооруларды кандай болбогон учурда баардыгыбыз чогуу колдосок, сиздерден салымыңыздар менен жардамга муктаж экен. Апасынын ой пикири болсо дагы уксак деген ойдобуз. Урматтуу кыргыз элим, бул Медер менин кичинекей уулум 30га чыкты, 88-жылкы. Ушундай сырыс печен оорусуна чалдыгып калды. Биз ушу калайык калкка, эл журтубузга кайрылар элек. Колубузду сунуп ушу муктаж болуп турган кезибиз. 3 баласы бар, ушу жашаш керек. Энелердин оору ооруйт. Мунун ооруганын да билбей калдык. Жардам бериңиздер, биз муктажбыз сиздерге. Мына бала чакасы отурат. Ушу балам жашап кетсин, боорумду өзүм деле берет элем. Каным группасы түшпөйт экен. Биз сиздерден муктажбыз. Элим, журтум, туугандарым баарыңыздар жардам бериңиздер. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Урматтуу кыргыз элим, ушу балдарым атасы жакшы болуп кетсе экен, жардам берип коюңуздарчы суранабыз.